Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер күткөн, сиздер сүйгөн биздин сахна теледолбоору кайрадан эле улуттук биринчи канал жана музыка телеканалында. Арыбаңыздар сүйүктүү көрүүчүлөр, ооба чындыгында кайрадан сиздер менен көрүшкөнүзгө биз кубанычтабыз. Бул чыгарылыш өзгөчө болот, анткени катышуучуларыбыз өзүнүн насаатчыларынын ырларын, сүйүү уккан ырларын бүгүнкү дал ушул сахнада аткарышат. Андыктан ушул мүнөттөрдү биз менен чогуу өткөрүңүз. Чындыгында бул 8-чи чыгарылыш ар бир конкурсант үчүн ары олуттуу дагы, ары жоопкерчиликтүү болот десек болот. Анткени насаатчылардын ырларын ырдоо оңой эмес. Андыктан сиз экран артында болсоңуз да өзүңүздүн добушуңузду Голос Чекитком сайтынан бергенди унутпаңыз. Анда эмесе биз эфирибизди баштайбыз. Мурдагы чыгарылышта ким кандай добуштарды чогултту, аны экран аркылуу биргеликте көрөлү. Жетинчи чыгарылышта кандай жыйынтык болгонун азыр көрүп алдык. Эми болсо бүгүнкү 8-чи чыгарылышта биздин катышуучуларга өзүнүн калыстык, профессионалдык көз карашта карап аларды сындап кеңешин айтчу биздин Каракылдык ак жарган калыстар тобу менен тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, жалпы элибиздин сыймыгы Ырыскелди Осмонкулов. Кош келдиңиз. Кол чабуулар болсун. Кийинки калыстар тобунун мүчөсүн тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, көптөгөн ырлардын обончусу, кыргыз эстрада ырчысы, хитмейкер Ильяз Абдразаков. Кол чабуулар болсун Ильяз мырзага. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жалпы кыргыз элибиздин сыймыктуу кызы, эл сүйгөн, биз сүйгөн Гүлзада Рыскулова. Ар бир калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Буйруса калыспаңыздарды беребиз сиздер деген ишеничтебиз. Ал эми биз буйруса баштайлы. Эң алгачкы конкурсантты чакырар алдында мен экинчи студияга өтөм дагы. Дал ошол жерден ар бир катышуучуну тосуп алганга даярмын. Игилик каалайм Алиман, кайрадан көрүшкөнчө, ардактуу көрөрмандар, биз болсо биздин сахна 8-чи чыгарылышты баштайбыз. Алгачкылардан болуп азыр сахна артында өзүнүн насаатчысы Эркин Меркановдун жакшы көргөн керемет аттуу чыгармасын ырдайм деп турган кийинки катышуучубуз кичинекей кезинен баштап эле чоң сахнаны эңсеген Оксана Аматбекова. Кол чабуулар менен. Саламатсыздарбы? Мен өткөнкү чыгарылышта Гүлнур Сатылганова эжебиз менен дуэт ырдадым. Мага аябай жакты. Мен ойлойм, менин үнүм анча болгон жок, бирок Гүлнур эжебиздин аркасы менен самый высокий балдарды алдым. Гүлнур эжеге мен рахматымды айтам, ыраазымын. Эми бүгүнкү чыгарылышта биз мен Эркин агайдын керемет деген ырын тандадым. Себеби Гүлнат эженин ырын тандайын десем, анын үнү мага туура келген жок. Көп ырларды карадым, бирок ошол керемет деген ыры аябай жакты, көңүлүмө сүйүү жөнүндө экен. Анан ушул ырды тандап ырдайм деп чечтим. Мени колдоп кетиңиздер.
Оксана Аматбекова, кол чабууларды аябаңыздар дал ошондой сүйсүү бар күндөр керемет экенин даңазалап өттүңүз. Чоң рахмат айтабыз дагы урматтуу калыстар тобуна. Кайрылалы. Менимче, Оксана, мо ырдын бир кичине ылдыйраак болуп атсагачы. Кыдаган ошондуктан бир тон өйдө болсо абдан жакшы сон болот эле. Анан тазардадың, жакшы. Анан кичине көрүп аттым, кичине биринчи чыгып аткандан кийин сүрдөндүң, туурабы? Анын баарыбыз байкап турдук. Менимче, сахнага чыгып аткандан кийин 3-4 мүнөт болобу бул сенин аянтың, майданың, уялбай, ошо ырды сүйсөң жүрөң менен чыгарышың керек. Негизи баары сонун. Разчык билдиребиз, Рыскелди мырза, келиңиз анда Гүлзадайым. Мага аябай жакты. Негизи бул ырды оңой сезилген менен ырдаган оңой эмес. Чындап эле Рыскелди байке айткандай, тональности бир аз туура келбей калыптыр. Бирок ошентсе дагы мен жакшы бал бергим келип атат, анткени Оксананын келечеги алдыда дагы өнөрүн тартуулай берет деп мына берип кое берейин мен. Чоң рахмат. Биз алып кое берелик, бирок соңунда дагы кайрадан бир көтөрүп койсоңуз болот. Илияз мырза, келиңиз. Чоң рахмат. Негизи Оксана бул байкелерибиз, эжекелерибиз айткандай эле абдан жакшы ырдады, жакшы азаматсың. Мен деле ар бир келечекте кадам таштап келатканга колдоо көрсөтүп, биз дагы 11 баасын беребиз. Чоң рахмат. Оксана Аматбекова болгон упайларды дагы бир ирет биргеликте көрөлү эндемесе. 11 Жана Рыскелди мырза, бери каратып коюңуз. 9-11 куттуктайбыз. Кол чабуулардын коштоосунда Оксананы экинчи студияга узатабыз. Ардактуу көрөрман, эгерде сиз дагы өзүңүздүн упайыңызды Оксанага берем десеңиз, анда Голос Чекитком сайтына баш бакканды унутпаңыз. Ал эми азыр кезек экинчи студия. Алиман, сизде. Ыраазычылык билдиребиз. Эң алгачкылардан болуп өз өнөрлөрүн көрсөткөн Оксана Аматбекованы кол чабуулар менен тосуп алалы. Азаматсыз. Дал ушул ырды буга чейин Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда окканбыз. Сонун музыкалык чыгарма сизге, өзүңүзгө кандай болду? Мага жакты. Ооба. Көрүүчүлөргө эсине салып айта кетейик, бул ырдын обону биздин бүгүнкү насаачыбыз Эркин агайга таандык. Сиз кандай баа бердиңиз Оксанага? Жакшы ырдады. Мындай ошо баалар они правильные были, спела хорошо, четко, нормально. Единственное, просто ты что-то мындай азыраак мындай кыймылдап, эмнеге же кийим үчүнбү? Неудобно было, да? Просто Серьезно такая была. эме болду. Кандай айтсам, бул ырды анча деле аз убакытта тандап аз неме болуп калдык го. Сизден канча ырды сураштырдым. Өз аябай шаңды уур го мындай. А сен как стоишь вот эле. Эми ай чоң эле кызмын го деп. Катачылыгы демек ошол болуп калдыр Оксанага. Чоң Первый номер, тем более, передачада, ошон үчүн она немножко так. анда эмесе азаматсың Оксана. Ооба, сонун болду. Кол чабуулар менен келиңиздер, биринчи студияга кезек берели. Чоң рахмат, Алиман. Биз болсо биздин сахна долбоору 8-чи чыгарылыш. Бүгүн ар бир катышуучу өзлөрү жакшы көргөн насаатчыларынын бирден ырларын сиздерге тартууланга даяр. Ал эми кийинки катышуучубуз учурда менин жашоомдо каалаган нерсем акырындык менен орундалып жатат. Буюрса дүйнөлүк да ырчы болом деген ниети бар. Сахнада Байел Манасов. Кабыл алыңыздар. Баарыңыздарга салам. Өткөнкү тур дуэт со звездой болду. Мыктыбек агайым экөөбүз айткандай эле аракет кылып 3-11 алдык. Даярдаганда көз натыйжеге чоң рахмат. Эми мунусунда болсо насаатчылардын ырларынан мен инсан тобунун с днем рождения ангел деген ырын алып, ошого даярданып, эми бул турда дагы 3-11 алганы аракет кылып, колумдан келген баарын көргөзөм. С днем рождения, ангел, прошепчу тебе я. В этот день так светит мир лишь для тебя. Нежных слов не хватит, чтоб сказать, какая
из лучей рассвета. Ты лишь для меня. В этот мир для тебя цветут цветы, и птицы лишь для тебя поют. В этот день всех прекрасней в мире ты, счастлива только лишь будь. В доме твоем гости, музыка и свечи. Стала ты взрослее, и чуть-чуть грусти. Здесь с тобой так просто догорает вечер. Так хочу своею звать тебя, малый. В этот день для тебя цветут цветы, и птицы лишь для тебя поют. В этот день всех прекрасней в мире ты, счастлива только лишь будь. В этот день для тебя цветут цветы, и птицы лишь для тебя поют. В этот день всех прекрасней в мире ты, счастлива только лишь будь. В этот день для тебя цветут цветы, и птицы лишь для тебя поют. В этот день всех прекрасней в мире ты, счастлива только лишь будь. В этот день для тебя цветут цветы, и птицы лишь для тебя поют. В этот день всех прекрасней в мире ты, счастлива только лишь будь. С днем рождения, ангел. Баель Манасов, с днем рождения, ангел деген легендарлы инсан тауының шығармасын өзінің қоз үніменен жалпыбызға таратып өтті. Эми буга бізден сүйікті қалыстар тауы қандай дейді, бергелікте тыңдайлы. Гүлзадайым, сізден баштайыз. Байел азаматсың. Сенің атқаруыңдағы бұл шығарма абдан көркіне шықты деп ойлаймын. Мага абдан жақты. Рахмат айталы. Рыскелді мырза, келіңіз. Эми Байел ошо жанагы эле мен сезип турдум да, ошо сүрдөнүү болду. Менимче бул ыр эң сонун ошо эле эжең болобу, бир туугандар болобу, ошо отурушта ушул ырдырда сага абдан жүрөктү ысытмаксың. Менимче бар алдыда анан сүрдөнүү деген бар, сахна деген бар, анын өзүнүн сүрү бар. Ошондуктан мен сени түшүнүп атам. Дагы 9-чу чыгарышта менимче сен дагы бир жакшы ийгиликтерди алып келесиң деп ойлойм. Рахмат. Чоң рахмат айтабыз. Ильяс мырза. Чоң рахмат. Сон негизи абдан жакшы аткаруу болду. Бир аз жана фальсеттерден бир аз эме болуп калды. Голоско басым жасап койгон окшойт. А так жакшы. Сон. Ийгилик. Чоң рахмат.
ыраазычылык билдиребиз. Байел Манасовго коюлган упайларды биргеликте байкайлы. Немесе 9, 11 жана Гүлзадайым бери каратып коюңуз. 11, 9 Байел Манасов алдыңыздарда болду. Чоң рахмат айтып, экинчи студияга жөнөтөбүз. Ардактуу көрөрман, эгерде сиз дагы өзүңүздүн добушуңузду берем десеңиз, анда mgolos.com сайтына баш бакканды унутпаңыз. Ал эми кезек экинчи студияда. Манасовду кол чабуулар менен жалпы командабыз менен тосуп алалы. Мыкты аткаруу, сонун чыгарма болду. Байел азаматсыз. Ортого келиңиз, Байел. Өзүңүзгө жактуу, анан 11, анан бирөө эмнеге 9 болуп калды деп ойлойсуз? Кээ бирки жерлеринен ошол сүрдөгөнүм үчүн жетпей калдым го дейм. Ошол эле ойдо. Өзүнчө сизчи эмне деп ойлойсуз? Менимче бул Байелдин өзүнө аябай жарашыктуу болду, үнүнө да жакшы отурду. Эми Калыстар тобунун эмесин, оюн биз сыйлайбыз. Келечек алдыда Байел азаматсың, мага абдан жакты. Кол чабуулар болсун, анда баарыбыз кол чабуулар менен биринчи студияга кезек берели. Чоң рахмат айтабыз. Биздин сахна 8-чи чыгарылыш. Бүгүн ар бир катышуучу сүйүктүү насаатчысынын ырларын сиздерге тартуулап жатат. Ал эми кийинки биздин катышуучубуз эгерде Кудай буйруп дүйнөлүк сахнаны багындыра турган болсом, анда мен сөзсүз түрдө авторлук ырларымды ырдамакмын деп турган Жеңиш Алмазбековду кол чабуулар менен тазалаңыздар. Саламатсыздарбы? Мен Алмазбеков Жеңишбек. Өткөнкү чыгарылышта жылдыздар менен дуэт ырдоодо мен Адип Жумабек байкесим менен Адип байкенин репертуарынан Сагынам деген чыгарманы аткарганбыз. Бир аз кыйынчылык болду. Кайрадан эле ошол менин эң чоң проблемам болгон ритмден чыгып кеттим деп Калыстардан сөз уктум. Бирок өзүм ырдаганым өзүмө жакты. Ал эми бүгүн болсо ошол насаатчылардын репертуарындагы ырларды аткаруу бул мен легендарылуу инсан тобунун качан мен бала кезде жазылган чыгарма, бул Арманым деген эң популярдуу чыгармалардын бири. Өзүм бала кезден аларды угуп чоңойгом, абдан жакшы көрчүмүн. Эркин Мерканов агайыбыз өзү тандап берди алырды. Бүгүн ошол чыгарманы аткарам, Кудай буйрса. Кандай болот, эмне болот, андан кийин ошол сынактан кийин көрөбүз. Калыстар кандай дейт, эмне дейт. Колдон келишинче даярдандык, эми аракетибизди жумшайбыз сахнадан. mgolos.com сайты сиздердин назарыңыздарда. Жашоо кызыгы жолдо калдым араса, кыскарып өмүр утуру батып барата. Сүйгөнүм кечиргин мени, таштабады минени, азапка салдым тарынтып мен сени. Өзүмдү далай алдады, өзөктө жата. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырышындай, жашагым келет жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырышындай, жашагым келет жашагым. Айданды күнгө күн нуру, адаштыбы булбулу, ажалга кетти мен үчүн сүйүү жылдызы. Өлүмдөн сактап кала албай, өксүздүм таба албай, калсаңчы сенсиз жашоого жаным жаралбай. Өзүмдү далай алдадым, өзөктө жата. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырышындай, жашагым келет жашагым.
кечиргин мени таштабады менени азапка кетти мен үчүн сүйүү жылдызы арманым бүтпөс азабым арманым өчкөн жашагым кыйылбай өмүр кырычындай жашагым келет жашагым арманым бүтпөс азабым арманым өчкөн жашагым кыйылбай өмүр кырычындай жашагым келет жашагым арманым бүтпөс азабым арманым өчкөн жашагым кыйылбай өмүр кырычындай жашагым келет жашагым арманым бүтпөс азабым арманым өчкөн жашагым кыйылбай өмүр кырычындай жашагым келет жашагым Жеңиш Алмазбеков инсан тобунун арманым аттуу чыгарман жалпыңыздарга тартылады. Эми кезекти урматтуу калыстар тобуна берели. Ильяс мырза, сизден баштайт окшойбуз, кичине ритм жактарынан неметип аттым да, чыйра албай өзүм дагы адашып кетип Билейин десеңиз эле биле албай аттыңыз. дейин десем, бирок жакшы эми буйруса баары жакшы болуп туруш керек, Анан калгандарын дагы байкелер айтсын, эжелер айтсын. Дагы. Ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз анда Рыскелди мырза. Ильяс өзүнүн ичине мындай кармап атат да. Мага сенин драматургияң жакты. Сенин мимикаң жакты. Бирок билесиңби, музыкада эң башкысы, эң биринчи орунда бул жана интонация деп коет да. Интонация бул эмне? Жанагы ар бир чыгармада, ырда, ар бир муунда өзүнүн ноталары бар да, ноталары. Ошо ар бир муунда жазылган нота таза ырдалыш керек. Мүчүлүштөр болду. Анан биз дагы бирибизди карап, жанагы Ильяс айтып кеткендей, ритм. Интонация, ритм бул эң биринчи орунда. Ошол эки нерсе кичине мындай төмөн болуп калды. Мүчүлүштөр болуп калды. Аны өзүң дагы сезип турасың, өзүң да билип турасың деп ойлойм. Бирок драмаң жакты. Элестетсең, сен ошону таза ырдасаңчы, мен сага азыр 11 деген баа коймокмун да. Драматургияң болду, жана плащ тигип алдың кара, ырдап атканда үнүң да бар экен. Тиги мындай бир ырга ылайыктуу. Бирок эң башкысы таза ырдаган жоксуң. Анан ошо ритм деген бул өтө эстрада жанрында ритм дагы биринчи орунда турат. Ыраазычылык билдиребиз. Гүлзада айым келиңиз. Эми бул арманым деген чыгарма бүгүн менин арманым болду десем болот да. Анткени чындыгында баягы ритмге түшпөй атканыңда, биякта музыканттар, кулагы бар музыканттар кыйналат экен да. Анча-мынча ноталарга түшпөй атканыңда кыйналдык чындыгында. Балким сен өзүңдүн мындай кандай десем, дареметине жараша тандаш керек да ырды. Бул татаал ыр, буга деген албетте артистизм жакшы болгону менен бул чыгарманы ырдаш керек да. Ошондуктан мен ойлойм эми билбейм, жогорку баал бере албайм, анткени мен көңүлүмө толгон жок. Сен кийинки чыгарылыштарда ырдасаң, өзүң мындай эркин, сезген жана жакшы бышкан чыгарманы алып чыксаң, туура болот деп ойлойм да. Сен мени туура түшүнөсүң деп ойлойм. Чоң рахмат айталы, кеп кеңештер айтылды. Эми Жеңиш Алмазбековго коюлган упайларды байкайлы. 7, 8 жана 10. Жеңиш Алмазбеков. Кол чабуулар менен биз сизди экинчи студияга жөнөтөбүз. Бартыгы айтылган кеңештер сөзсүз түрдө аткарылат деген ойдобуз. Ардактуу көрөрмандар, эч кайда алыстабаңыз. Кезекти биз экинчи студия Алиманга берели. Жеңиш Алмазбековду кол чабуулар менен тосолалы дүркүрөгөн. Жеңиш, Эркин байке, сизден баштайынчы. Дал ушул керемет чыгарманын оонун жазган Эркин Мерканов, Жеңиш сиздин чыгармаңызды кандай аткарды? Аткарганы аракет кылды аябай.
чтобы эта песня получилась. В принципе, он как бы справился. Вот как Ирис правильно же говорит, в песне главное, чтобы интонация была и ритм. У тебя ритм всегда он немножко хромает, ты сам об этом знаешь, да. И песня, конечно, она там на высоких нотах постоянно, фа держать надо. Хоть на полтон отпустили, но в любом случае ты ее исполнил, вот, как готовился, все. Я желаю, чтобы у тебя еще было много-много хороших песен, и у тебя все получится. Красавчик, поздравляю. рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин маанайыңыз түшкөн жокпу калыстардын баасына? жок Каталардын үстүнөн иштейбиз. ооба Анда эмесе, азаматсыз кийинки чыгарылыштарда сонун чыгармаларды күтөлү дагы биринчи студияга кезек берели. Чоң рахмат айтабыз. Ар дайым позитивдүү ойлонгон биздин сүйүктүү насачыбыз Эркин Миркановго ыраазычылык билдиребиз дагы улантабыз. Кийинки биздин сахна долбоорунун катышуучусу келечекте кыргыз маданиятын өнүктүргөнгө чоң салым кошуп маданият министри болгум келет деген таланттуу катышуучубуз сахнада Жанат Рыскул. Жалпыңыздарга салам. Өткөн турда жылыздар менен дуэт ырдоодо Курал байкебиз менен жашоо керемет чыгармасын ырдаганбыз. Чынында керемет болду. Мен ойлогондон 100-200% ашып кетти. Көзүн аты болсо Жанат ачылышың керек, жарышың керек деген сөз айткан. Анан ырдадык. Калыстардын эң кызыгы купулуна толдук. Насачылардын, биздин насачылардын чыгармасынан, чыгармачылыгынан ырдагыла деген. Анан түркүнөй келди. Инсан тобунун ырларынан ырдасакпы, же болбосо Эркин байке жазган ырлардан ырдасакпы деп. Анан биринчи тандоодо мен негизи Эркин байкенин Айраттын Кыз байкеге жазып берген Жактырам деген чыгармасын даярдап аткам. Бир жумадай даярдагам. Бир жумада эмес, бир 2-3 күндөй. Эми ошол чыгарма келип жатканда телефон чугуп келатып эле Марк Мамаев байкенин бир эмесин көрүп калдым. Үйүндүсүн. Аксанат чыгарманын Эркин байкенин оон жазган, Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазган Аксанат чыгармасын көрүп калдым. Анан ал чыгарманын тайбы Марс байкенин ырдап аткан аранжировка анан өлө жагып туруп алды. Анан кыскасы ошондон тайм деп түнкү саат 10 эле библиотекага жазып салдым. Эртең менен Жанат, ты серьезно, ты подумал? Может, подумай еще раз. Жакшы эле болот эле. Жок, эжеке, мен ушундан тайм деп анан даярданып баштадым. Жаралып дүйнөгө бир келген монок куз кандырлашып калдалык бүгүн монок эртең жомок куз кезекти кур кетирбей тилегиңе жаркын үмүт кош кейсең да кешинде эртең менен күндү күлүп тос Көмүш күндөр миң бирок досун түшүнгүн эң кымбатың эртең эмес ушул күн элиңе жүрөктү арнап салгын кереги кең болуп ардакталгын сезгенди шашылат өмүр шамалда мезгилди учурбай кармап калгын өмүр бою өчүрбөй жүрөгүңдүн жандыр сүйүүгө Өкөнішке өкінбе қуанышты шақыр үйіңе Көңілдеске мұң жаман көзі үстің деді жаштанмы Бұзылса да бұл заман адам бойдан қалғын сақалы Тағдыр ұшыл деп тарқаның бекер деп Алпына бер мақсатыңа жетем деп Еліңе жүректі арнап салғын Кереге тең болып ардақталғын Сезімге шашылады өмір шамалдай Мезгілді ұшырбай қармап қалғын Еліңе жүректі арнап салғын Кереге тең болып ардақталғын Шашылады өмір шамалдай Мезгілді ұшырбай қармап қалдың
Wapad atat derede Wapad atat dera Wapad atat derade Fire fire the fire fire the fire fire Wapad atat de the fire fire the fire fire the fire fire Ümüş günlermin bir okozum düşüngün En kımbatın yerden emez uşul gün Eline çüröptü arnap salgın Telege ten bolu var da kalgın Sezdin mi şaşıla temir şamalday Ezgin uçurbay kalmap kalgın Eline çüröptü arnap salgın Telege ten bolu var da kalgın Sezdin mi şaşıla temir şamalday Ezgin uçurbay kalmap kaldın Ezgin uçurbay kalmap kaldın Жанат Рыскул алдыңыздарда өзгөчө харизмасы менен бул ырды жүрөктүн түпкүрүнө жеткире ырдат дешенебиз, куттуктайбыз, азаматсыз. Эми калыстар тобуна кезек берели. Гүлзада айым, микрофон сизде экен. Сизден Ай, баштайлы. Жанат. Харизма күп болду го бүгүн. Азаматсың. Аябай жакты. Бул чыгарманы сен башка өңүттө алып чыктың да. Чындында күткөн эмесмин. Өтө сонун. Аябай жакты. Ыраазычылык билдиребиз, Рыскелди мырза. Мен кошулам Гүлзадага. Анан жана сен ырдап аткандачы мен кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетовду элестетим да. Кыялбек байкең отуруштарда, мындай жакшылыктарда өзү акапелла ырдайт да, бул ырдычы. Так ушундай ырдайт да. Азыр Кыялбек байке учтада отурсаңыз чыгып туруп сен мени билемек да, өкүңөр. Эми мага жакты. Анан мен Жанатты бир 4-5 жылдай болуп калды, билем. Харизмасы өтө күчтүү, таланттуу бала, жигит. Анан бул ырды, анан эң сонуну, эң жакшысы Гүлзада бул өзүнүн вариантын жасаптыр, аранжировкасын. Ильяс мырза келиңиз. Жанат молодец. Чындап жакшы ырдадың. Абдан ритмге түшкөн жактары, ноталарды кармаган жактары баары жакшы. Менден только алга десең, Чоң рахмат. Жанат Рыскулга коюлган упайлар 11. 11 жана Ильяс мырза болуңуз 11. Браво! Куттуктайм Жанат мырза, келиңиз анда көрөрмандар кол жаап коштоп экинчи студияга узатабыз. Бүгүнкү чыгарылыштын эсебинен бир гана 11. Азырынча Жанат мырза да эгерде сиз өзүңүздүн добушуңузду берем десеңиз, голос Chekit.com сайтына башпаңыз. Кезек экинчи студия. Алиман сизде. Эң жогорку балдарды алган Жанат Рыскул. Келиңиз. Келиңиз, Жанат, ортого келип алсаңыз болот. Азаматсыз мыкты аткаруу болду. Бардык эмоцияларды сиз сахнадан айтып койдуңуз окшойт. Негизи ачыгын айтайын, бул ырды даярдап атканда мен негизи биринчи Эркин байкенин чыгармачылыгына өтө элем, анан Кайрат Кыргыз байкенин ырдына кайрылгам сен биринчичи. Баягы тал-талда өрүп чачыңды деген Кайрат байкенин ырдына кайрылгам сан ойлоп көрсөм, что-то немая да. Анан бир 2 жумада ойлонуп, прям под конец анан Марс байкенин ырын көрүп калып, Гүлзат эчеге түнкү саат 1-де жөнөтүп атпайынбы? Эжемде окутайлык. Жанат, делай деди. Все, я сделаю эже деп туруп, мондай смайлик жөнөткөм. Ошол ойдум эжекем менен өлө иштедик. Сиз кандай баа бердиңиз? Эми Жанат Азамат сахнага чыкканда бүгүн чын эле элине жүрөгүн арнап салды го. Мына ошон үчүн ушундай чоң упайга ээ болду. Азаматсың. Азаматсыздар, анда жалпы командабыз менен келиңиздер. Кол чуяп Жанат мырзага ыраазычылык билдирүү менен биринчи студияга кезек берели.
Чоң рахмат, дал ушундай сүрөөлөр, ушундай колдоо ар бир өзүнүн талапкерине катышуучусуна өзүнүн апасындай эле жаны өрөгөн Гүлзат Суранчиевага чоң рахмат айтып, биз болсо улантабыз кийинки биздин катышуучубуз бактылуулукту жада калса майда нерселерден, күндүн чыгышынан, жакындарымдын жылмаюусунан жана ошондой эле эң негизгиси музыкадан табам деген катышуучубуз сахнада Айдана Сатындиева. Саламатсыздарбы? Өткөнкү чыгарылышта жылдыздар менен дуэт ырдоо болчу. Биз деген Тамга эже экөөбүз ырдаганбыз, баардыгы жакшы болду, сонун ырдадык. Болгондо Чүрөк эженин мага берген баасы менин кукугума толгон жок. Мен нааразы болуп калдым да, мындайча айтканда, билдим мен ал баага татыктуу эмесмин. Деңгээлибизди мындайча айтканда түшүрүп койду десем болот да. Ал эми бүгүнкү аткара турган чыгарма бул насаатчыларыбыздын ырларынан ырдоо болчу. Мен Гүлнат эженин Энекем деген чыгармасын бүгүн аткарып берем. Canımdan artık yaşartıp kayra berebi ağarsa sizdin çaçınız men bulsam gerek sebebi ağarsa sizin çaçınız men bulsam gerek sebebi canıma darı sözümüz yaşadığı özümüz men ele büyütüp çarçayımı berimden büyükön özümüz men ele büyütüp çarçayımı berimden büyükön Kadırlap çürüktü bölüm milletim benim bilemin Orma hiçbir cür söyle gündüzü ayhan bilemin Orma hiçbir cür söyle gündüzü ayhan bilemin Orma hiçbir cür söyle gündüzü ayhan bilemin gündüzü ayhan Айдана Сатындиева биздин сүйүктүү апаларыбыз үчүн мыкты ырарына өттү. Келиңиздер анда дароо эле кезекти калыстар табына берели. Энекем деген ыр экен, эми эне баарыбызга өтө ыйык адам. Бизди ушу сахнага, сени сахнага алып келген, биз ушул жерде отурабыз, мына көрөрмандар отурат. Бул эненин албетте эмгеги. Анан менимче ырдын башында китеп ачкандай да, жан китеп ачканда окуп баштайсың, ошондо мээримиңди көрсөтүп апаңа, энеңе. Анан
акырында ошо өйдөнкү ноталар мага жакты. Эң сонун азаматсың. Бул жерде менимче бир кичине драма жетпей калды да, ошо апанын эми түшүнүп атам, сүйдөн атасың, сахнага чыгып жандырды атасың. Сондуктан менимче сен бул ырды дагы машыгып, даярдап, ошо мен айтканымды аткарсаң, тиги ошо өзүң жанагыңа жетесиң, ийгилигиңе. Жалпы айтканда мага жакты, азаматсың. Чоң рахмат айталы. Гүлзадайым, келиңиз. Айдана азаматсыз, мага абдан жакты. Айрыкча сенин үнүң, тембриң өтө сонун экен. Анан мен өзүм деле конкурска катышып жүргөмүн. Конкурста көбүнчө толук ачыла албай да калышым мүмкүн да, бирок сен бүгүн ушул чыгарманы абдан сонун деңгээлде аткардың. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, Ильяс мырза. Ооба, мен да кошулам. Абдан сонун аткар болду, азаматсың. Крескелди байке айткандай, бир аз иштеп койсо, дагы эмоция жетишпей, бир аз. Так сонун, бирок сонун, абдан бир ырдагы татаалыр экен, сонун. Негизи мен 11 деген баа коём. 11 бааңызга рахмат. Бирок Ильяс мырза, сиз улам эле Рыскелди мырзага, Гүлзадайымга кошула бересизби? Эмкиде сизден баштайлы. Бизге караганда бир алдында бизге үйрөтүп жол көрсөтүп келген байкелер, ошондуктан Макул. Азыркысын ушинтип кийинкиде бирок сизден баштайбыз, Ооба. Сүйлөштүк. Анда Айдана Садындиева коюлган упайларга убакыт берели анда. 10, 11 жана 11 Айдана Сатындиева. Кол чабуулар, биз сизди куттуктайбыз. Экинчи студия сизди күтөт. Ардактуу көрөрмандар, эгерде сиз Айданага өзүңүздүн добушуңузду берем десеңиз, голос Chegit.com сайтына башпагыңыз. Кезек болсо экинчи студия Алиман сизде. Айдана Сатындиева энекем аталышындагы сонун музыкалык чыгарманы ийине жеткире мыкты деңгээлде аткарып берди. Айдана, азаматсыз эң жогорку балдарды алдыңыз. Куттуктайбыз, өзүңүзгө жакты демек. Ооба, жакты. Эркин байке, бул ырды эмне үчүн таңдадыңыздар? Кандай себептерден улам? Балким Айданага ушулар жарашат дедиңиз. Биринчи 3-4 ырлар болчу да, ошо Гүлзинаттын репертуарынан. Она сама выбрала эту песню. Там дуэт еще одна песня была, но она не понравилась. Эта песня, она как бы ей была по душе и по общей, по характеру, и все, и она подошла, и поэтому она получила такие прекрасные оценки. Огромное спасибо жюри и вообще всем людям на этом свете. Бир он эмне себептен он болуп калды деп ойлойсуз? Алды, ол ырыс өзі жооп берсин, эмне үчүн он койгонун ал өзүнөн сураш керек аны. Мыкты сонун жооп болду. Барыңыздарга ыраазычылык билдирели дагы. Жалпы командабыз менен Айданага кол чабуулар болсун. Биринчи студияга кезек беребиз. Сүйүктүү көрөрман, биздин сахна 8-чи чыгарылыш бүгүн насатчылардын ырына ар бир катышуучу сыймыктануу менен сиздерге тартуулады. Ал эми кийинки сахнага чыга турган биздинки катышуучубуз өзүнүн насатчысы Гүлзинат Суранчиеванын Сүйүү дастаны чыгармасына өзү аранжировка жазып, толкундоо менен азыр алдыңыздарга чыга турган кийинки таланттуу катышуучубуз сахнада Баяман Сонунбеков. Дуэт аткарганыбыз эң биринчи чыктым. Кудайга шүгүр сонун болду, эң высокий балды коюшту. Андан да сырткары жанагы алдыңдагы ырчы агайын катары же болбосо аган катары турса, өзгөчө мындай сүрдөнүү да жок болот экен. Кенен сахна меники деп эле чыктым. Булуттар деген жакшы чыгарманы аткардык. Эми насатчылардын чыгармасына аракет кылып атабыз. Бүгүн ырдайбыз. Өзгөчө насатчылардын чыгармасына бүгүн мен өзүмдүн аранжировкамда келдим. Буга дагы өзгөчөлөнтүп, Гүлзинат Суранчиева эжекебиздин Сүйүү дастаны деген жакшы чыгармасы бар, аткаруусунда. Ошол чыгарманы аткарабыз. Бизге ийгилик каалап коюңуздар. бакча бакытка
sabınday bollu Jasınday göründün emi jadırak tөгülgün kut bolon Ey göңülübüz tunuk asman ömürübüz küllün aşkan Жалын алып сүйүү бизден Жарабат бир улуу дастан Дүйнө күтүп кеми бекем Дүйнөм түгөл сени менен Айрылбас болуп экөөбүз Айланып ырга өтөбүз Жазгым келетти жетсе Sır koyumda sığmaz iki жүрөгүндөшсө Сага кызыл гүл арнайын бул кечте Кызарып күндө эле гүлдү соңолган дүйнөгө гүлдесте Göңülübüz tunuk asman ömürübüz küllün açkan Жалын алып сүйүү бизден Жарабат бир улуу дастан Дүйнө күтүп кеми бекем Дүйнөм түгөл сени менен Айрылбас болуп экөөбүз Айланып ырга өтөбүз Мөл булактай агаlı Göl mahabat tabalı Жолугабыз кайрадан Эгер калсак эртең кайра чаралы Көңүлүбүз тунук асман Өмүрүбүз гүлүн ачкан Жалын алып сүйүү биздин Жарабат бир улуу дастан Дүйнө күтүп кеми бегем Дүйнөм түгөл сени менен Айрылбас болуп экөөбүз Айланып ырга өтөбүз Баяман Сонунбеков калыстар тобу кандай баал айткен сиздин аракетти чогуу байкайлы. Келиңиздер анда. Ильяс мырза, сизден баштайбыз. Сизден башта дедиңиз, жана Аранжировка билесиз. Да, аранжировкалар жакшы болуптур чындап. Жанагы живойлорду кошуп, кыяк болду менимче башындагы. Сонун жасалыптыр, эмгек, виолончел. Ошол эмгегиңизди негизи туура бааладык. Үнүңүз дагы жакшы, баягы ырга дагы сонун отурду. Негизи целом, в общем, жакшы эле болду, сонун болду. Ильяс мырза, мындай бир нерсе айткыңыз келип, бирок Мындай, эми баягы айткыңыз келбей калгандай болуп атат окшойт кичине. Эме мен кээде голос жазып жүрүп ушундай байкайм да, мындай кичине жылдырып анча-мынча баш жагында, бираз баягы ноталарга тийиштирип коюш керек болуп атат мындай. Ноталарды тийиштирип коюш керек экен. А так жакшы сонун болду. Рахмат айталы, эске алабыз, Баяман. Кийинки Эми сезилип турат, Ильяс өзү абдан сонун бала да, адам. Анан чочутпайын, коркутпайын деп атат. Жумшак болгон үчүн, Кыялын тиги көгүн түшүрбөйүн депчи. Негизи калыс деген эмне сөз? Калыс болуш керек, болгондой айтыш керек. Негизи биринчиден мына Гүлзада эжең менен отуруп, өзүң кавер, өзүнчө бир аранжировка даярдаган бул эң сонун. Анан бул биринчиси. Ушундай эң сонун кавер аранжировкага үн дагы кирип, үн дагы жагымдуу болуш керек да. Келишиш керек. Менимче мүчүлүктөр болду. Баяман, эми ачык сөз, мүчүлүктөр болду. Жеңиш мырзада кир ноталар
төмөн ноталар көп болгондо сенде азыраак, бирок болду. Драматургияң мага жакты, сценическое мастерствоң жана артистизм мага жакты, бирок эң биринчи мына жана башында айтып кетпедимби? Биринчи музыкада бул интонация, нотаны таза ырдаш керек. Туурабы? Ритм бар экен. Анан эң аягында өзүңдүн мындай бир жана фальцет менен драманы көрсөттүң да бул эң сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Гүлзада айым келиңиз. Аранжировка аябай сонун болуптур. Өтө сонун. Анан ошол аранжировкага мындай аябай кулакка жагымдуу азыр бир үн кошулса сонун болот деп турганда, сага башында ушул баштаганда эле тонго жакшы түшө албадың да. Капа болбойсуң, бирок үмүтүбүз чоң сенден дагы аракет кылат деген үмүттөбүз. Баяман Сонунбековго коюлган упайларга назар салыңыздар. Упайларды көргөзүп койсоңуздар. 8, 9 жана 10. 8, 9, 10. Баяман Сонунбеков. Кол чабуулар менен экинчи студияга узатабыз. Ал эми ардактуу көрөрман, сиз бул упайларды өзгөртө аласыз. Ал үчүн эми голос.com сайтына киресиз дагы Баяман деп өзүңүздүн добушуңузду жаксап берсеңиз болот. Кезек экинчи студия сиздерде. Кол чабуулар менен тосололу Баямандан да. Баяман, баларга көңүл түшкөн жокпу? Сиз күттүңүз беле? Кандай баалам деп ойлодуңуз эле? Ойлогон деле эмесмин, ырдап жыргап эле ырдап чыгайын деп эле ойлор бар болчу. Анан эмне десем, эмненин айынан фальштар кетирдим, өзүм да байкабай калдым. Туңуйук болуп калды. Гүлзада, бул ырды өзүңүз эң алгачкы ырдаганда кандай сезимдер болду эле, анан бүгүн Баяман ырдаганда кандай болду? Бул Сүйүү дастан менин репертуарымдагы эң жакшы көргөн ырларымдын бири. Анан бул ырды мен такыр башкача ырдап чыккам. Ал эми Баяман болсо ушу башынан эле же ушул ырыңыз жагат, ушул ырды ырдайм деп анан өзү ушундай сонун аранжировка жасап ырдап чыкты. Менимче эми Баямандын өзүнүн мындай ички дүйнөсү, манерасы ырдаган өзү мындай академический вокалга көп жакын да, анан ошондой академический ырларга өзүнүн үнү жакшы отурат. Чоң буга чейинки турларда Сон Магомаевдин ырында ырдап чыкты, көптөгөн чоң оор чыгармаларды ырдап, чоң эң бийик жогорку балдарды алып атты. Ал эми бул все-таки мындай эстрадалык багыт болгон үчүн кичине манера жактан жетишпей калгандай сезилди да магачы. А жалпысынан Баяман азамат жигит, фамилиясы эле айтып турбайбы, Сонунбеков деп, сонун жигит. Атына заты жарашкан, буюрса келечекте биздин сахнанын жылдызын жандырчу жигиттердин бири. Ийгилик Баяман. Ушулардын авторлору тууралуу айтып өтсөңүз. Бул автору сөзү Кыялбек Урманбетовго таандык, обону болсо Эркин Мээрканов агабызга таандык. Дал ушул керемет чыгарма үчүн баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен биринчи студияга кезек берели. Биздин сахна 8-чи чыгарылыш насачылардын ырлары ушул сахнада жаңырууда. Биздин сахна долбоорундагы ар бир катышуу чындыгында ушул сахнага чыгаардын алдын толкундоолор менен турушат. Кийинки катышуучубуз ар дайым позитивди бекем кармаган, үй бүлөдө апам дагы, атам дагы искусство адамдары, мен дагы келечекте татыктуу искусство өкүлү болгум келет деген сахнада Өмүрбек Айдаров. Кол чабуулар менен тосаңыздар. Саламатсыздарбы, бул мен Өмүрбек Айдаров. Курал Чокоев менен дуэт ырдаганда аябай жакшы болду, өзүмө да жакты. Бирок судьялар мени аябай сынга алып коюшту. Эсимде деген чыгарманы. Бирок аябай мага ответственность болду. Нотага попадать этиш кыйын болду. Мени колдоп кетиңиздер, эми точка голоско. Жайдын бир гана толугай кезинден ай адырлуу
Өмірбек Айдаров сіздер үшін оң залды ал эми ардактуу калыстар тобу кандай деген баа берет азыр биргеликте көрөбүз. Келиңиз. Өмүрбек, бул чыгарманы аткарып атып сен калкып эле жүрдүң да. Мындай билбейм, балким жакшы бышпай калды, же болбосо жакшы даярдык болбой калды. Бирок мага кайсыл жери жакты, сен бийик ноталарды ушул ноталарды аябай сонун алдың да. Сен тембриң мындай алдыда келечекте көптү үмүттөндүргөн жакшынакай абазың, үнүң бар да. Бирок бул чыгарманын аранжировкасы сени аябай жүдөттү. Билбейм, сен калкып эле жүрдүң. Жаңы болуп калды окшойт, Канча болду бул чыгарманы ырдаганыңа? Даярданганыңа? Даярдаган жете бир 10 күндө болуп калды. Жакшы убакыт, эми 10 күндө деле даярдаса болмок. Болгону мындай конкурстардачы ритм жок чыгарманы ырдаш өтө кыйын да. Өтө кыйын. Биринчиден сен толкунданып ырдайсың. Экинчиден сахнага чыкканда сахнанын өзү сүрү бар. Анан кийин укпай каласың, гармонияны да укпай каласың да. Ошондуктан билбейм, бул чыгарма өтө кооз, укулуктуу чыгарма, бирок ийине жетпей калды. Ыраазычылык билдиребиз. Рыскелди мырза, келиңиз. Гүлзада эжең абдан туура айтты. Анткени Сарыбой бул элдик ырда. Анан сен бүгүн акын импровизатор болуп кеттиң да, жаңы сөздөрдү чыгара койдуң. Негизи эми өйдөкү ноталарың, бийик ноталарың бизге дагы жакты. Анан дарметтиң бар экен, таланттың бар экен, бирок ырдаган өзүнчө бир жол менен баскандай болду да. Панорама, сен солго баратасың, панорама оң жакка баратат, ортосунда эч ким жок да. Ортосунда жана Сарыбой деп жазылуу да. Ал өзүнчө баратат. Буга өтө маани бериш керек. 10 күн бул жакшы эле, бирок 10 күн деген бул көп да, бир ырга. Бул ырды негизи элдик ыр, элдистин кулагында сиңип калган ырлардын бири. Бул ырларды мындай түнүдө койготсоң бул ырдагандай ырда. Анан фонограммасы мыкты эле экен, бирок даярдык. Анан жана ритм болсо жеңил ырдамаксың. Өтө ритм болбой жатканда мында буга дагы тажрыйба керек, чеберлик керек, бугачы мындай даярдык керек буга, Ошол ритмден кыйналдың да сенчи. Бирок үнүң аябай сонун. Сен элдик ырларды ырдасаң өтө сонун жарашат экен. Болгону сага даярдык керек да, даярдык керек. Чоң рахмат айтабыз. Ильяз мырза, кошулбайбыз бул ирет? Ошол чындап эле үнүң сонун угулатты, жанагы бираз ошол ритмден контроль жоголуп калып атты. Бирок жанагы чындап нукура тоодо ырдай турганда сонун болду да негизичи. Анан ошол бираз болсо дагы жанагы минус менен дагы бираз иштеп койсо дагы мындан дагы жакшы болот деген үмүттөбүз. Чоң рахмат айталы. Рыскелди мырза, келиңиз. Менимче фонограммасы эле акапелла ырдап койсоң сонун болот эле. Азыр келиңиз анда Рыскелди мырзанын айтуусу боюнча тартынбайбыз. Өмүрбек, келиңиз анда, баштаңыз. Жайдың bir ғана толуғай кезіндем ай, адырлы ғана тонун ай бетінде, сан гүлден таңдап bir өскен ай, жайдары ғана бети бай эсимде. Баракелди, бале кол чабуулар. Эми калыстар тобу Өмүрбек Айдаровго упайларды коюуга даяр. 6, 8 жана
Өмүрбек Айдаров, Туура. сизге чоң рахмат айтып, экинчи студияга узатабыз. Эгерде сиз Өмүрбекти колдой турган болсоңуз, анда mgolos.com порталына кириңиз да өз добушуңузду бериңиз. Ал эми биз кезекти экинчи студияга сунууга даярбыз. Не болуп кетти? Өмүрбек мырза, мурдагы чыгарылыштарда дагы, анан азыркы чыгарылыштарда дагы көбүнчө калыстар тобу бирдей кемчиликтерди айтат да, анан дал ушул кемчиликтердин үстүнөн иштеп атасыздарбы негизи? ооба, иштеп атабыз, бирок бул чыгарма мага чынында оор болду. Негизи ошо көп иштедик, эме кылдык. Өзүм да даярдандым да, негизи чынын ушундай болуп калды. Макул. Эркин байке, сен эмне дейсиң? А жакта нормально, баллар они соответствуют. Вот именно как ты исполнил, они такие же тебе оценку дали. Я вообще, в смысле, Ирс, мне кажется, даже больше дал 6. Большое спасибо, Ирс, что он 6 дал. Надо было 5 дать. Рахмат чоң. Ыраазычылык билдиребиз дагы, кол чоолор менен биринчи студияга кезек беребиз. Биздин сахна вокалдык долбоору бүгүн катышуучулар, насачылардын ырларын сиздерге тартуулада. Кийинки биздин катышуучубуз бар. Жашоомдун маңызы дагы, жарыгы дагы музыка деген 15 жаштагы катышуучубуз сахнада Адинай Талайбекова. Баарыңарга салам. Өткөн чыгарылышта жылдыздар менен дуэт ырдоо болду. Жана Элизат эжекебиз менен ырдадым. Мага аябай жакты, жана чоң рахмат айткым келет. Ал эми бүгүн болсо насачылардын ырларын ырдайм. Гүлзинат эжекебиздин Беле деген ырын тандадык. Ал ыр болсо жүрөгүмө жакын болду. Мелодиясы менен жана текст менен. Баарыңардан колдоо күтөм жана көрүшкөнчө. Üzülbün çaşıl sızığı Çalındap kүйгөн гаректе Бул биге болсун себепке Çalındap kүйгөн гаректе Бул биге болсун себепке Түнкү шамдар жанган кезде кел биле Оттой ысык жаштар менен кел биле Керемет толдо бош менен биле Сен жаштыктын күчү сезимде Жаздагы жанган жамгырдай Жүрөктөр соолот эч тынбай Күн коштоп колдор чабылат Махаббат ыры жаныра Күн коштоп колдор чабылат Махаббат ыры жаныра Түнкү шамдар жанган кезде кел биле Оттой ысык жаштар менен кел биле Керемет толдо бош менен биле Сен жаштыктын күчү сезимде Түнкү шамдар жанган кезде кел биле Оттой ысык жаштар менен кел биле Керемет
Браво, браво, браво! Адинай Талайбекова. Ардактуу көрөрмандар, эске салсак, Адинай болгону 15 жашта, ал эми өнөрү канчалык деңгээлде калыстар тобуна жакты. Анда биргеликте байкайлы. Гүлзадайым, кеп сизде. Адинай, азаматсың, дагы бир жолу азаматсың. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Адинай, эми менимче тональностьти дагы бир тоңго көтөрсөң, андан да сонун болмок да. Потенциал бар да. Апорың бар экен, үнүң бар экен. Анан негизи мына сахнага чыкканда 3-4 мүнөт болобу, силер кожоюнсуңар. Силердин колуңарда баары. Мына шаңды сонурдадың, потенциалың дагы андан да көп болот. Ошону сезем да. Сага ийгилик, келечекте музыканын чыныгы жүрөгүмөн сүйүп, менимче сен миссияң бул музыка бар болгон. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ильяс мырза, келиңиз. ооба, чындап эле Адинай аябай жакшы ырдады, жакшы бийледи, ошо танцевальный конкурска. Мен деле ийгилик каалайм, ушул сахнадан эле сен дагы буйруса, чоң ырчылардын арасында катарында. Ильяс мырза, сүрдөнбөңүз. Жөнтүрсаңыз сиз. Дайыма эле сизден баштайт окшойбуз, я. Жөнтүрсаңыз сиз. Макул, бир аз эле жөнтүрүп турам. Ооба, нормально. Сон буйруса. Рахмат. Ооба. Дагы айтчыңыз бар беле, Ильяс мырза, калып калды окшойт. Жок, болот, нормально. Жанагы мындай Жок, музыкалар уверенность, деген. сон абдан сонун экен да, ошондон ошол. Бий өзгөчө, Ильяс мырза. Бий өзгөчө. Мына, ушуну күтүп атканда. Деген жерлери Вау! Сонун сөздөр айтылды. Эми Адинай Талайбекова коюлган упайлар 11 жана 11. Браво, Адинай, биз сизди куттуктайбыз. Келиңиздер, анда кол чабуулар менен Адинайды экинчи студияга узатам. Ардактуу көрөрмандар, ал эми сиздер эч кайда алыстабаңыздар. Адинайдын эмоциялары жана ошондой эле насатчынын эмоциясы азыр экинчи студияда. Алиман, кезек сенде. Оттой ысык жаштар менен келбиле. Эң жогорку балдарды алган биздин эң кичинекей жылдызыбыз Азаматсың. Гүлзиначе, бул ырды өзүңүз ырдаганда кандайча ырдадыңыз эле? Анан бүгүнкү чыгарылышта башкача өңүттө уктуңуз окшойт өзүңүздүн ырыңызды дагы. Чынында бул ыр аябай хит болгон, клипи да чыккан, ушунчалык элге жагып, жаштарга жагып, бүт борбор шаардагы бардык аймактарга каякка барсаң ушул ыр угулуп турчу да. Анан ушул Адинайга ыр тандаганда мен өзүм сунуштадым. Адинай анткени ушул жаштыгы менен, анан көрдүңөрбү кандай мындай жана азыркы жаштардын өзүн нугуна салып, өзгөчөлүктөрдү кошуп, Азаматсың Адинай, алтыным, умничка, красавица, такая талантливая. Келечегиң чоң болсун, ошого чын жүрөгүмдөн тилектешимин. Азаматсың. Сон Адинай, дал ушул өзүңдүн насачыңды ырын ырдаганда сенде кандай сезимдер болду? Кандай даярдыктар болду репетиция учурунда? Мага аябай жакты Гүлзинат эже менен репетиция кылганы. Просто не описать словами, какой она хороший учитель. Стала как вторая мама. Очень спасибо. Көз тийбесин. Сон сезимдер болду. Келиңиздер, анда кол чабуулар менен биринчи студияга кезек берели. Чоң рахмат айтабыз. Дал ушундай жылуу сезимдерди колдоолордун бардыгы биздин сахна вокалдык проектинде болуп жатат. Ардактуу көрөрман, сиз алыстабаңыз, себеп дегенде бизди кийинки катышуучубуз дагы ушул сахнага чыгууга даяр, кездешүү деп аталган инсан тобунун чыгармасын аткарганга даяр. Жан дүйнөсү лирикага, махабат ырларына жакын таланттуу катышуучубуз сахнада Байбол Алтыбай уулу. Кайрадан эле салам бардыгыздарга. Мен Алтыбай Байбол. Өткөн чыгарылышта дуэт аткарганбыз. Дуэтте деген мен Гүлзада Рыскулова эжекемди тандап, Гүлзада Рыскулова эжекем мага макул болуп ошого келип бергенине аябай ыраазымын, аябай сүйүнүп атам. Гүлзада эже менен бир сахнада ырдаш мен үчүн аябай семир. Бүгүн болсо насатчыларыбыздын репертуарларынан чыгарма аткарабыз. Мен Кездешүү деген чыгармасын тандап алгам. Кудай буйруса жакшы болот деген үмүттөмүн. Колдоо күтөм сиздерден дагы да болсо. Барыңыздарга чоң рахмат.
şandarında karanlık karanlık aylanıp aylanıp ömür dağlarında baramın baramın Çalşılday suyun şandarında karanlık karanlık aylanıp ömür dağlarında baramın baramın Çalşılday suyun şandarında karanlık karanlık aylanıp ömür dağlarında baramın baramın Çalçılday suyun şandarında karanlık karanlık aylanıp ömür dağlarında baramın baramın Çalçılday suyun şandarında karanlık karanlık Браво, Байбол Алтыбай уулу болду. Чоң рахмат айтабыз. Дагы кезекти дароо эле көпкө күттүрбөстөн калыстар тобуна сунгум келип жатат. Рыскелди мырза, сөз сизден болсун. Байбол анан дагы бардык конкурсанттарга Кудайым үн бериптир чыныгы. Бирок бул да аздык да. Анткени анын аркасы менен биринчиден мен башында айтпадымбы, интонация, ноталарды туура ырдаш керек. Анан ритм, негизи сенде баары болду Байбол. Бирок ошол вокалдык маданият кичине жетпегендей болду. Анан кичине сүрдөндүң, текстти унутуп калдың, ырдын формасын байкап, репетиция эмне үчүн керек? Ошон үчүн керек да Байбол. Ошону байкашың керек. Анан менимче ыр жакшы болмок. Репетиция көбүрөөк болсо, кичине көңүлүң көбүрөөк болсо бул ырга, сенин үнүң менен бул ыр жарашат экен да, келишет экен. Бирок бирдеме жетишпегендей. Ошондуктан мен сага 8 деген упай берип атам. Рахмат. Рахмат айтабыз. Гүлзада айым, келиңиз. Байбол менен экөөбүз жана дуэт ырдадык. Мен Байболдун мындай потенциалын да байкадым. Абдан таланттуу жигит. Бирок эмнегедир бул чыгарманы ачып бере албадың да. Жакшы ырдадың, бир-эки жерден адаштың дегендей. Бирок дагы да мындан сонун ырдап берсең болот эле. Балким даярдык аз болуп калды, түшүнгөн жокмун. Кыскасы, эми баабызды беребиз, ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат айтабыз. Ильяс мырза. Ооба, мен дагы ошол баштаганда эле бул сага үйүнүңө отурган абдан мындай таң калыштуу болуп башталган. Бир аз сөздөрүн унутуп койдуң окшойт, ой башка жакта болуп атты окшойт, мына жакта бирөө кыздарды карап аттыңбы деп атты. Ай, Байбол, кыздарды эмне карап жүрөбүз? Мына ыр өзүнчө кетип калган. Бир аз, атак сонун негизи бардыгы жакшы болот буйруса. Эми бул конкурс менен эле чектелип калбайт го, баары буйруса бул жөн гана дагы алдыдагы сыноолор, дагы мындан чоң жетишкендиктер болушу мүмкүн. Ошондуктан даяр болуп, ар дайым токтобой ийгиликке умтула берген жакшы. Чоң рахмат айтабыз. Негизи эле бардык жакта кимдер кыздар күнү эле Байбол эми кайсы кызды эч кимге айтпайм. Жалаң кыздар отурат. Кимди карадың? Мен өзүм карап койдум. Мен кимди? Өзүм карап койдум. Өзүң эле карап койдуңбу? Бизге айтпайсың. Биз эле карап койбойлу мындай. Кайсынысы? Биринчи катар, экинчи катар? Байбол,
Мейлі, эмнеси болсо дагы ушунча ырдан алакты кылган татыктуу сулуу кызды карады деп ойлой элем, Ильяз мырза. Сизди карап аткан окшойт деп атпаймынбы? Көрсө сизди карап атканда толкунданган турбайсызбы? Мынасага. Кыздар, абайлап карайбыз. Келиңиздер, эми Байболго коюлган упайлар 10 жана 8. Байбол Алтыбайұлы кол чаулар менен экинчи студияны көздөй сапарлайт. Ардактуу көрөрман, эгерде сиз биздин сахна программасынын алкагында өзүңүзгө жаккан катышуучу болсо, сөзсүз түрдө mgolos.com сайтына кирип, бааңызды да добушуңузду бергенди унутпаңыз. Ал эми кезек экинчи студия сиздерде. Байбол Алтыбайұлуну биздин экинчи студияга биздин дүркүрөгөн кол чауларыбыз менен тосуп алалы. Байбол, азаматсыз. Оonu Эркин Мейркановго таандык кездешүү аталышындагы сонун музыкалык чыгарма болду. Эркин байке, сизден баштайлычы, дал ушул ырдын жаралуусу жөнүндө. Бул ыр качан 25 жыл мурун жаралган болчу, 2000-жылы. Муну деген биздин солист инсандын солисти Канат Жумашев. Тына экөө солист болчу да, Канат Жумашев ырдап чыккан, элге таанымал кылып. Байбол кандай Сөзү Сейит Жээнбаев жазган. Байбол кандай аткарып берди, ошол жөнүндө айтсаңыз болот. Байбол тиги ырдайм аткарамда кыйын болуп аткан аябай. Мен тутам аларды, мен сурап атканда, жеңил ырдаганда кантип ырдайм депчи. Анан ушу жеңил ырдайм, эмнемдей ырдабайм жакшы дегендей. Насачың сүйлөп баштаганда кандай ырдады дегенде бир аз Байбол уялгансып калдыңыз. Эмне болду? Колдоочулар көбүнчөсү кыздар экен, ошол себептен. Берилип кетти. Ошол эле экен. Аябай көз кысып мага анча-мынчалар уялтып коюшту. Сүйүктүү көрүүчү кыздар, кийинки Байбол чыкканда сураныш антип көз кыспай ылдыйды карап отуруңуздар, сиздерден суранабыз. Келиңиздер. Анда кол чаулар менен биринчи студияга кезек берели. Ардактуу көрөрмандар, дал ушундай шаңдуу маанайда биздин сахна долбоорунун 8-чи чыгарылышы уланууда. Бизде болсо соңку катышуучубуз бар. Бул катышуучубуз күн сайын кубаныч алып келген нерселеринде бөлүшкөн экен. Күнүгө эртең менен уулумдун таттуу уйкусун көрүп койгону мага бул чоң кубаныч тартуулайт. Келечекте уулума татыктуу ата, сыймыктуу уул, кыргыз эли сыймыктанган ырчылардан болгум келет деген сахнада Элнур Токтоноев кол чаулар менен тазаңыздар. Ассаламу алейкум, жалпы достор, телебөчөр. Арсен байке менен болгон деп өзүмө жакты, абдан сонун болду. Арсен байке менен аткаруу мен үчүн бул чоң сыймык болду жана чоң тажрыйба болду. Упайлар боюнча кичине суроолорум бар мен. Көбүнчө катышуучуларга жакшы деген баалар коюлду, бирок Арсен байке экөөсүнөн эле жакшы аткаруу болду. Анан эмне үчүн Айчүрөк Иманалиев эжекебиз калыспай салды, мен ошого түшүнбөй калдым. А так Султан агайыбыз менен жана Юрий агайдын бааларына мен ыраазымын. Ага эми бүгүн буюрса насачылардын репертуарына ырларын ырдайбыз. Мен легендарлуу инсан тобунун Эркин Мейрканов агайыбыздын Сарой деген чыгармасын аткарам. Бул ырды аткаруу дагы мен үчүн бир чоң сыймык. Анткени бул өзүнүн мекенинде биздин табигатыбыздын кооздугун көрсөтчү ырлардын чыгармаларынын бири деп эсептеймин.
Ögüçken kalan uça teyz olsun Gönülge kalıp ay istesem Kan deyin gör albay koydum Salgınlığa jirgin ay saroygo Sağız kalkana gelip konboymu Zarlantıp kalan beni ay saroygo Kan deyim sana laş bolsun Elnur Toxtonoyev алдыңыздарда өзгөчө кооз үнү менен бул чыгарманы жүрөктөргө жеткире алдыбы же жокпу? Азыр биргеликте Калыстар тобунан сурайланда. Рыскелди мырза. Мага жакты. Анан бул болсо ошол эле мен коркуп аттым да, модуляциядан коркуп аттым да. Модуляция кандай болот деши, модуляцияга абдан жакшы жаттың. Рахмат агай. Абдан жакшы жаттың. Анан ошо мен жана ырдап атканда Гүзат эжең көзүн жумуп угуп аттыр. Анан дароо эле айттым, балдар таланттуу экен, жана микрофон менен эч ким иштебептир. Бул микрофон менен иштөө бул өзүнчө маданият да. Элнур, ошондуктан келечекте азыр болсо биздин убакта Гүзат биздин убакта андай китептерди издеш керек эле. Маданият микрофон менен кантип иштеш керек, вокал менен. Азыр силердин мүмкүнчүлүгүңөр, интернет мүмкүнчүлүгү өтө зор кенен. Ар бир микрофон боюнча болобу, үн боюнча болобу, драматургия боюнча ар бир эле жазсаң эле чыга калат да. Менимче сен токтобой иштешиң керек. Потенциал бар. Сезим ушундай да, мен сезип атам, иштесең, аракетте берекет деп коюу. Ошону менен сен чоңоёсуң. Рахмат. Талант, Кудай берген талантын токтобош керек, аны өстүрүш керек, кеңейтиш керек. Рахмат. Чоң рахмат. Сонун сөздөр айтылды. Келиңиз анда Гүлзат айым. Элнур, мен сенин ырдаганыңды чындап эле көзүмдү жумуп алып уктум. Анан ушунчалык баа бердим үнүңө. Чоң рахмат эже. Тембриңе. Анан бул үн жөн эле калып калбаш керек да. Бул үндү багыш керек, өстүрүш керек. Мындан ары дагы кыргыз элине, жалпы эли журтка, балким адамзатка өнөрүңдү тартуулашың керек. Эгерде ушул үн менен токтотуп кое турган болсоң, анда сен ден соолугуңа дагы, жан дүйнөңө дагы бул таасирин берет да. Ошондуктан сени биз
сахнадан өзүбүздүн катарыбыздан көргүбүз келет. Ийгиликтерди каалайм. Анан албетте сен үй бүлөң колдойт деп ойлойм. Бул үн менен көптөгөн чыгармалардын ажарын ачып, көркүнө келтирип, угармандардын кулагын сүйүнтсөң болот. Рахмат. Менимче мына Элнур сахнага чыгып атканда мен дароо эле сени көрүп, биздин залкар, таланттуу агайыңды элестедим да, ошо эле Жолдубай Кайыпов абдан окшош экенсиң. Баракелде. Ошо Жолдубай Кайыпов агайыңдын изи менен барсаң, эч качан адашпайсың. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Ильяс мырза. Ооба, Элнурга азаматсың, ошол баары жакшы болду буйруса. Жанагы чындап эле баардык эле балдар таланттуу экен. Бул жерде бүгүнкү конкурста мен баарын көрүп абдан кубанып отурдум. Ошол баарын эле баягындай бааларын баарын бергим келип атат, бирок дагы бир аз болсо да иштейли, алдыга жылалы деген максаттар менен. Бирок бунусунда деле сага деле ошол 11 деген баа менен. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда дароли Элнур Токтоноевго коюлган бааларды жаңырталы. 11 жана 11. Азаматсыз Элнур, биз сизди куттуктайбыз. Кол чабуулар менен экинчи студияга узатабыз. Ардактуу көрөрман, эгерде сиз дагы өз балыңызды Элнурга берем десеңиз, анда mgolos.com сайтына баш багып добушуңузду берсеңиз болот. Кезек Алиман, экинчи студия сиздерде. Бүгүнкү чыгарылышты эң сонун ушундай жогорку упайлар менен жыйынтыктайбыз. Элнур Токтоноевдун аткаруусунда Сарой чыгармасы сонун калыстар тобуна жакты. Азаматсыз. Бардыгыбыз сиз үчүн бул жакта өзгөчө толкунданып, кубанып жаткан учурубуз. Дал ушул Сарой чыгармасын, мисалы, аткаруу жоопкерчилиги сиз үчүн кандай болду? Аткаруу жоопкерчилиги Сарой элдик ырго. Бирок инсан тобу, легендарлуу инсан тобу бул ырды чыгарган. Анан бул ырды аткарыш мен үчүн чоң сыймык. Орчулук жаратты чынында эле. Бул ыр мындай эң оор татаал ырлардын технический дагы жан дүйнө менен ырдаш керек бул ырды. Оор ырлардын бири. Бирок ырдадык го, кылдык го буйруса. Элнур сиздин ишеничиңизди актады, Гүлзин ажа. Албетте, бул чыгарманын бул ырдаганда мындай үндө муң болуш керек да. Анткени бул деген ошол жана болбойбу деп мындай кайгы муңга батып, жанагы кыргыздардын элдик ырларда өзгөчө эй деген ошол жана кайгы муңдан чыккан ушундай эмелер да. Анан бул ырда өзгөчө ошол муңга эметилген ыр да. Анан ошон үчүн мындай Элнурга ошол нерсени түшүндүрүп, кандай ырдашың керек, кантип ачышың керек деп аябай жакшы таптап иштедик элек да. Анан Элнур негизи музыкалык сезимталдыгы аябай терең бала. Анан бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыңар, бул турда ушунчалык калыстар тобу чынында бардыгы күчтүү профессионал ырчылар да. Анан ошо өзгөчө ушундай профессионал ырчылардан ушундай жакшы сөздөрдү уккан мен үчүн дагы жөн эле ушунчалык жүрөгүмдү жылытты. Чоң рахмат силерге. Азаматсың. Дал ушундай бүгүнкү чыгарылышты сонун жыйынтыктап берген үчүн Элнур сизге рахмат, Гүлзин ача сизге ыраазычылык. Биринчи студиядан кайрадан көрүшкөнчө. Ардактуу көрөрмандар, биздин сахна 8-чи чыгарылыш дал ушундай өзгөчө нотада жыйынтыкталды. Эске салсак, бүгүн ар бир катышуучу сүйүктүү насатчылардын ырларын жаңыртты, сиздерге жакты деген ойдобуз. Ал эми бүгүнкү күндө баштан аяк өздөрүнүн калыстык сөзүнөн талбаган, сөзсүз түрдө өзүнүн профессионалдуу кеп кеңештерин аябаган биздин калыстар тобуна чын жүрөктөн ыраазычылык айтып, баш ийип тазим этип, кол чабууларды арнайлы. Ошондой эле биздин сүйүктүү насатчыларыбыз Гүлзинат Суранчиева, Эркин Мейрканов агабызга жана ошондой эле бардык катышуучуларга ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки чыгарылышта дагы мыкты упайлар менен күтөбүз. Ага чейин бүгүнкү күндүн жыйынтыгын экрандан бирге байкайлы.
Ардактуу музыка сүйүүчүлөр, сиздер сүйгөн, сиздер күткөн бүгүнкү биздин сахна долбоорунун 8-чи чыгарылышы соңуна чыкты. Бүгүнкү күндө өзгөчө сезимдер, өзгөчө эмоциялар, мыкты ырлар жаңырды, сиздерге жакты жана ошондой эле биздин калыстар тобуна дагы бир жолу ыраазычылык билдирүүгө даярбыз. Элибиздин сыймыктары, таланттуу инсандар бар болуңуздар. Чоң рахмат айтабыз. Жана ошондой эле биз менен бирге болгон көрүүчүлөр, көрөрмандар, сиздер дагы бар болуңуздар. Биз сиздерге болгон сүйүүбүз чексиз. Ооба, туура айтасыз. Ал эми бизге дал ушундай сонун эмоцияларды тартуулаган бүгүнкү катышуучуларыбызга жана биздин эки мыкты насаачыбызга дагы ыраазычылык билдиребиз жана көрүүчүлөрдүн эсине салып айта кетейин. Дал ушул катышуучуларга өз добушуңуздарды берсеңиздер болот. Ал үчүн mgolos.com сайтына кирип, өзүңүзгө жаккан катышуучуга добуш бериңиз. Бүгүнкү кызматта болгон Айзада жана Алиман кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.